Кутмандуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, сиздер сүйгөн музыка телеканалында Музлай программасы старт алды. Бүгүнкү эфирде болушунча сырлар менен бөлүшүп, жагымдуу ырлардан кубат алабыз. Андыктан эч кайда алыстабаңыз. Алдыдагы 1 саат биз менен бирге болуңуз деп кызматка келген мен Айзада Кубанычбек кызы. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз кыргыз эстрадасында өзүнүн өзгөчө орду бар. Кайталангыс таланттын ээси жана эли сүйгөн, жалпыбызды күткөн мыкты ырчы мырза Адилет Азимов бүгүн бизде конокту. Андыктан дароо эле жагымдуу чыгармадан баштайлы. Басып жолдору тайгактан ай тайып тоңбогу жашоодо болсо сыноолор тагдырга капа болбогу өмүрдө болсо сыноолор өкүнүп капа болбогум жаратканыма чалынып жакшы күндөрдү ойлогум өмүрдүн басып жолдору сыноо оңай сынып тоңбогум бир келген ушул өмүрдөн капа болуудан ай коркомун көз ачып жумган өмүрдө жакшы бол жаман болбогум жаратканыма жалынып жакшы күндөрдү ойлогум сезимдер эзилип өттү жан дүйнөм ай жакшыны күттү тарынып тарына албадым капалуу жүрөгүм күчтүү сагынып ай сагына албадым жүрөгүм күчтүү жараткан жакшыны сүйөт жакшы күндөрдү болчоду жаратканыма жалынып жакшы күндөрдү ойлогум. Жагымдуу чыгарма, ойлондурган чыгарма жана эң негизгиси кайталаңгыс аткаруу болду. Дароо эле катарыбызга олтургузуп маекти баштагым келип турат. Адилет Азимов бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Чоң рахмат бардыгына көрөрмандарга ысык салам. Салам сиздерге дагы. Баарына жакшы кеч каалайбыз. Көргөнүзгө чындыгында кубанычтабыз. Сизди көрөлөрүбүзгө көп учур болуптур. Канчадан кийин демек жаңылыктар көп, бирок жаңылыкка чейин мен дал ушул чыгармадан баштагым келип атат. Өзүңүз айткандай эле ойлонгун деп аты эле бизди ойлондуруп тургандай. Эми бул ырды айта кетсем, бул ушул жакында эле өзүңүздөр билгендей орозо айы бүттү, орозо
бардыбыз эле кармадык деп ойлойм. Анан ошол Оз Ачарга чакырып калдым, иним, Улук деген иним. Анан барып ушундай деп эле жашоо жөнүндө баягы сүйлөшүп, баягы отуруп атканда эле деп эле угуп калгам. Андан кийин кайра мен Оз Ачарга чакырганда ошону айтып бергем. Анан ал өзү Оз Ачарга мени кайра чакырды. Анан мен чакырганда мен барып баягы тамактанып, курсагыбызды тойгузуп, ырдап кичине гитара менен. Анан кетип атканда Адилет байке, мен бир ыр жазып койдум эле. Баягында сиз мага ошо жашоо жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүздүн жашоо жөнүңүздү айтып берсеңиз, анан ушундай оон келип, ушундай сөз менен жазып койдум деди. Анан кийин кана угуп көрөйүнчү деп эле анан уксам эле аябай жагып калды бул ыр. Мындай аябай жакшы ыр экен. Мен ойлойм, мындай адам бир кайгылуу, бир жашоосунда бир нерсеге таарыныппы же бир нерсе болуп атса, мен ойлойм, эме депчи, ошол ырды укканда жакшы сезимдерге келип, адам кайра жашоосун жакшы нукка салып, кайра уланта берет деп ойлойм да. Машинада кетип баратыппы же бир жерге сейилдеген паркка чыгып, же тоого чыгып ошол ырды укса, мен ойлойм, бир жакшы нукка кирип, кайра жакшы жашоону баштап кетет деп ойлойм да. Бул менин жеке оюм. Оюңуз ишке ашсын, биз да кошулабыз. Буюрса анда дал ушундай чыгарма менен андан аркыдагы чыгармаларыңыз күтүп атат деген ойдомун. Адилет Азимов өзүнүн бүйөрмандарын 2026-жыл кандай чыгармалар менен кубандырайын деп турат? Жаз келди, анан кийин ушул Кудай буйруса ушул жылы негизи көбүрөөк ыр мындай тойго жакын эмес, мындай творчество менен иштейли деп атабыз. Вау. Анткени ойлоп көрсөм көбүрөөк тойго басым кылып, мындай жеңилирээк ырлардан көп жаздырып коюп турбуз. Бирок мен ойлойм, ушул именно чыгармачыл жактарын иштеп, азыр Рамис Алиев агабыз бир ыр жазып атат. Анан өзүмө таандык дагы бир уже жазылып бүттү да, булар эми голосду түшүрүш керек болот, үнүмдү түшүрүш керек болот. Анан Зарлык Камбаралиевдин деле бир ыры жатат, көптөн бери ырда албай жүрөм ошол ырды. Анткени мен ойлойм, бир бытовой эмеге да кирип кеттим окшойт да, үйдөгү. Үй бүлө, жаңы статус демекчи. Анан ошол нерсе менен эле көп студияга барып эле ырда албай эле кайра чыгып аттым да. Ушу именно Зарлыктын ырын көптөн бери жатат. Бир жылдан ашып кетти окшойт. Зарлык мага уже көп эле жыл болду жазып бергеничи. Анан аранжировкасы бүткөн, бирок ыр жатат, ырда албай атам да. Эми баягы ырда албай атам деген бул үнүмдөн эмес, бул өзүмдүн жан дүйнөм мындай ачылбай атат да. Ал кандай ыр эле ал? Ал эми мындай сүйүү жөнүндө эле ырлар эми. Негизи сүйүү темасы бул өчпөс оттой эле түбөлүктүү тема да. Бул сүйүү деген ата мекенге эми бүт жакка сүйүү көп го. Анан ошондуктан сүйүү темасында эми бирок негедир да, жан дүйнөм мындай ошол эле өзүм жазган ырды деле ырда албай жүрдүм. Ошол Рамис байке деле көп жыл болду жазып берген. Ушул 2 жылда жазылган ырлардын бардыгы уже 4 ырдай болуп топтолуп калды да. Анан бирок ушул жылы негедир, ушул жылы Кудай буйруса жакшымын да. Бул жан дүйнөм Кудайга шүгүр. Ырдайм деп атат. Быйыл ушул 2026-жыл ырдайм деп атат. Сонун экен. Көрөрмандар деле бул нерсени күтүп калса керек. Көрөрмандар сиздердин жаңы ырды. Бирок жогоруда айтып калдыңыз, тойго басым кылып коюптурбуз деп. Ошондо соңку жылдары тойго арналган канча ырыңыз чыкты эле? Ой, шайыр көбүрөөк чыкты го дейм. Анан бирок ал деле керек болчу дейм. Ал деле керек, жаман эмес ал деле. Кайсы бир период, Анан бирок булардын деле арасына кошом. Бирди же экини кошуп кетиш керек. Анткени мен ойлойм, элдин дагы маанайын көтөрүш керек да. Анан кечке эле бир кайгылуу, кечке мындай өзүңдүн творчествоңду эле эмете бергенде болбойт. Эми мындай жеңилирээк деле нерсе керек да. Мындай эл деле мындай кичине концертте деле мындай оор, анан кайра оңоюраак ушинтип түзүлөт го. Ошондой эле эмени дагы буюрса альбом деп коеюнчу, ошо альбом. Азыр мурун альбом
22-23 ырдан түзүлсө кийин 12 ырга түштү. Ага. Азыр альбом уже 5-6 ыр жазсаң деле альбом болуп калды да азыркы учурдачы. Ошон Демек үчүн сиздин альбомуңуздан да даярдап келаткан буюрса альбом деп коечу, ошо альбомду Болду, даярдап анда келе жакын жатабыз. арада Адилет Айзимовдун жаңы альбомуна дагы күбө болот Кудай экенбиз, буйрса. тыңдайт экенбиз. Кудай буйрса. Анан башталышы жакшы буюрса, сиз эми ушул сөздөрдү дагы көрөрмандар күтсө керек. Андан сырткары азыркы учурда жогоруда сөз кылып калдык. Азыр статус башка. Сизде чыгармачылыктан сырткары үй бүлө, ата болуу деген, жолдош болуу деген да нерсе бар, туурабы? Ооба. Эми ата болуу жакшы, абдан баягы кыздуу болдум. Ооба. Кызыңыз өзүңүзгө көп окшош экен, Ошол көп айтат мага окшош экен деп. Анан кээде келинчегиме окшошуп кетет. Кээде чоң апасына окшош дейт. Ал тарынтка эмес да. Бардыгына окшош да. Чоң атасына деле окшошуп кетет. Басканы чоң апасына окшош. Характери деле көбү чоң апасына окшош деп коет. Мындай баю-бая да. Кандай экен ата болуу сезимдери? Абдан сонун, баягы ошолор деле аябай дем күч берет да. Баягы чөгүп барып атканда атаке деп мынтип чуркап келип, кучактап, сени жакшы көрөм деп бетиңен өп кетсе эле, бул ушул үчүн деле бир нерсе кылыш керекмин да деп. Андай кайра дем күч алып, күчтөнүп, кайра күчүңдү топтоп туруп анан кайра кеттиң да жумушка. Ошондой Сонун мотивация болуп аткан экен. Кийин келечекте Кудай буйрса аман эсен чоңоюп алсын. Кызыңыз дагы чыгармачылык жаатта тандай турган болсо каршы болбойт белеңиз? Негизи каршы болбойм. Анткени мен ойлойм, азыртадан эле көп нерселери көрүнүп атат. Билинет да болот. Билинип атат да. Эч үйрөтпөйм эч нерсени. Ырда деп деле айтпайм, бийле деп деле айтпайм. Өзү эле менин ырларымды мындай эми тили чыга элек, баары толук чыга элек, бирок ушул кайрымаларын, обондорун илип алат да. Мен кайсырды ырдабайын, ошол нерсени өзү эле илип алат да. Мен аны мен кызым могу атаңдын ыры ук деп монтип эме кылбайм да. Өзү эле бир күнү келсем бакырайынбы деп ушундай бакыяйынбы деп ушинтип ырдап калып. Анан эмени ой ди деп ошону ырдап жүрөм. Жүзүң сенин аппак кайра ошолордун баарын мындай сразу өзү эметет да. Мен анан бийлейт. Сонун бийлейт, мынтип отуруп, полный мындай өзү импровизация кылып, ушундай эме да. Мындай аны эч ким үйрөтпөйт, өзү эле кылат. Анан эми ошондой кылып атса, анан жок сен бийлебе, сен ырдаба деген эми туура эмес-ку деп ойлойм да. Эми Кудайым буйрса ырчы болгусу келсе, ырчы болсун. Стоматолог болгум келем десе, стоматолог болот. Дагы башка эмени врач болом десе, врач болсун. Эми өзү каалаганына каршы болбойм мен. Айтор аман эсен болсун. Аман эсен болсун. Болсун буйрса. Келечекте сиз айткандай эмнеге болбостур? Бардыгын колдойм да. Жалпы сыймыктан кыргызымдын сыймыктуу кызы болсо анда. Кудай буйрса ошондой болсун. Кийин кыз жөнүндө сөз болуп калды, анан буйрса кызыңыз чоңойгондон кийин өзүңүздөй болгон уулга турмушка берет белеңиз? Мага окшогон. Сизге окшогон. Бермекмин деп деле ойлойм, анткени мен баягы эме эмесмин да. Орусча айтсам, злой эмесмин да. Мындай добрыймын дегендечи. Мындай вспыльчивыймын, бирок кайра бат жазыламын да. Бат тарынып, бат жазылып. Бат жазылып, бат тарынып. Бирок эми тарынганда деле эми кыз кишиге көп тарынбайм да, эми. Мындай тарынсам эми досторума тарынып калышы мүмкүн. Эркелеп ата-энеңе тарынып алышы мүмкүнсүң. Ал сөзсүз эркелепчи. Баарыбызда. Анан бирок кыз кишиге тарынган болбойт го эркекке негизи. Болбойт го. Туура эле айтасыз бирок. Анткени баягы бизде үйдө урушуп кеткен учурлар болот эми. Күйөөсү менен аял урушуп кетет. Ооба да. Урушуп кеткенде деле
мен атам айтканда, атамчы, эй, атам эмнеге сен кечирим сурай бересиң мамаман десем. Эми мамам, эми апаңды эмне кечирим сурап кое берейин деп. Ошол нерсени атаман үйрөнгөн окшойм деп коем да, мындай эркектикке меничи ийилип койгон. Менимче бул эң сонун мүнөздөрдүн бири деп ойлойм да. Ана атаандашып тура берсең деле болбойт да негизичи, кечке уруша бересиң. Ошон үчүн сеники тура, меники тура эмес болуп калды, кечирип кой деп койсоң, болду. Көп нерседен кутулат экенсиң дегендейчи. Жашооң тынч кулак эле, тынч дейсизби? Ооба, тынч болуп калат. Буюрса, быйыл канча жыл болуп калды баш кошконуңуздарга? 4-жыл болуп атат деп деле айтып кетсе болот. 3-жыл, 3 жыл, 3 жылдан бери демек сиз опытты топтогон экенсиз да, тажрыйбалуу болуп аткан экенсиз да. Ооба. Мисалы үчүн, ата катары сизден кичинекей кыздын атасы болуп атасыз. Ата катары 3 кеңеш болсун, анан жолдош катары бир лайфхактар менен бөлүшпөйсүзбү? Эми ата катары мен азыр кызым 3 жашта, анан көп нерсе айта албайм. Эми кызым эркелетип эле жүрөм. Анда макул, анда. Эч нерсе эме, кандай айтсам, бүт нерсе дозволяю, потому что 3 жашта да, анан 5 жаштан баштап кичине тыюулар дейсизби? Мындай кичине өтө эми баягы чектен чыгып кетип атса болбойт да, мындай кызым болбойт андай нельзя, эми баягы кичине урушуп деле койсо эч нерсе болбойт деп ойлойм да. Эми могу кыйкырып эмес, мындай түшүндүрүпчү, мондай ата деген ата, атаны урса болбойт, баягы кээде билбейт да эми кичкейде. Ошонун баарын түшүндүрүп, аны деле ошо Зарина келечегим деле айтып атат. 5 жаштан баштап өзүм түшүндүрүп баштайм. Атаны атадай сыйлаш керек, эркекти ошо эркек деп, ата деп сыйлаш керек экен да. Ошондо үйдө эркектин дагы эмеси авторитет деп коебу, авторитет болот. Ата кээ бирки үй бүлөлөрдө атаны эме кылып салат да, кандай айтсам, түшүрүп салат го кээ бирки үй бүлөлөрдө. Мен көрүп калам да, анан ата эй деп кийин монтса, аны койчу деп. Ооба да. Бул кичинекей кезинен тарбиядан да туура эле да, ошо. Ошону айтып атат, ошо 5. Азыр эми кичине түшүнбөйт да, 5 жаштан баштап түшүндүрүп, акырын үйрөтүп баштайбыз. Ошол аял менен күйөөсүндөгү эми нерселер. Сиз түшүнгөн, сиз аңдаган, эми сизди эксперт деп эле болгону гана эми сиз мен өзүмдүн жеке оюм да. Сиздин жеке оюңуз, сиз аңдаган 3 жылдын аралыгында сиз түшүнгөн эмнелер экен үй бүлөлүк жашоодо? Ошол жаңы эле айтып кеткен нерсе экен да. Кечирип койчу деген биринчи. Мындай анан тамак жасаганда эмне тамак жасайын дегенде мындай айтыш керексиң да. Заранее ойлонуп коюш керексиң да, могул тамакты сурайм деп айтыш керек деп, анан ал айтат да, мындайракчы дейт да, өзүнө ыңгайлаштырганын. Ошол деп койсоң болду. Дал ушуну жегим келгенде коюш керек экен да. Болду. Проблемадан кутуласыңар. Бардык нерсесинен кутуласыңар. Анан ошол кичине ызы чогуп кеткенде кечирип кой деп эле кой, болду. Анан баягы өзүбүздүн деле эго иштеп кетип, меники мен эркекмин, меники туура, меники мондаймын деген деле көп боло бербейт да. Боло бербейт. Анан бир досум айта берет, сен подкаблучниксиң депчи. Ошо подкаблучник, ошон сен коркосуң. Анан мен айтам, эмне, мен зато башым тынч. Мен өзүмдө менин зачем эрегишип, аял кишиге эрегишип десең, жок, маны кармаш керек, аялды башынан кармаш керек дейт да. Анан мейли, ал өзүң жеке оюң, мен өзүм оюм, мен өзүмдүн оюм бар. Зато сен көп урушасың мага кара десем. Ооба деп коет. Ошол деп коем да. Ошол. Ал эми 3-чү лайфхак болсун, кеңеш дебедимби? Бир чечим кылаарда. Ачууга алдырбаш керек да. Эң негизгиси. Ачуулукта көп жаман сөздөр оозунан чыгып кетет экен. Анан анын да жүрөгүндө калат экен, анан менин да жүрөгүмдө калат экен да. Ачуулукта ачууга алдырып сүйлөп алдым, анан жиним келип кеткенде ушинтип сүйлөп алдым деп
айтып коебуз го. Ошону заранее ойлонушпаш керек экенбиз да. Ачуу калтырбаш керек экен да. Именно мондай жерлерде ачуу калтырбаш керек экен да. Карман мындай сабырды, өтө сабырдуу болуп калыш керек экен да. Жаман айткан сөздүн бардыгы тең мындай илеше берет экен да адамгачы. Адам ошолор чогултуп ийгиликтүү болбой калат да адамчы. Бизди кички кезибизде ата энебиз деле урушуп калат го. Могу колунан эч нерсе келбейт да деп деле урушуп коет го баягы. Киши болбойт ушул деле. Киши болбойт могу. Тетин соседтин баласын карасаң, мына эмне кылып атат. Карачы уже тиги эмени түктү уже жыйнап уже полный бышык ошол бала деп бирөөгө салыштырып, анан колуңан эч нерсе, ошол нерсени айтпаш керек экен да. Эң сонун көз караш болду деп ойлойм. И ошол нерсе эмеде деле. Бала тарбиялоодо дагы Бала тарбиялоодо деле чечим чыгарыларды да. И аялы менен күйөөсүнүн ортосунда деле мындай жаман сөздөрдү айта берсең алыстай берет экен да. Анан ошентип ажырашуу болуп кетет экен деп ойлойм да. Мына ушундай буга чейин Адилет Азимовдон жаман сөздөн жакшы сөз жаны эркитет дегендей. Жаман сөз сүйлөбөй эле жакшы сөздү эле сүйлөйлүчү деген. Кандай сонун сөздөр. Чындыгында эң сонун кеңештер болду, эң сонун ойлор болду. Анан ошондон улам мындай суроо келди да. Адилет Азимов 5 жыл мурунку Адилет Азимов жана азыркы Адилет Азимов. 5 жыл мурун сөзгө азыраак мындай оюмду толук түшүндүрө албай шашып, анан ошо алып баруучунун оозунан жулак алып эле мындай күтпөй анын оюн дагы күтүш керек го. Күтпөй туруп эле өзүмдүн оюмду айтып эле мындай кичине туура эмес отурчумун да. Сөзгө эми азыраак мындай оюмду толук түшүндүрө алчу эмесмин. Азыр деле эми шумдук эмес эми Кудайга шүгүр, бирок 5 жыл мурдакынан караганда азыр жакшыраак. Анан эмерек. 5 жыл мурун машинаны катты айдачумун. Азыр акырыныраак айдап калдым. Себеп үйдө кызым күтүп атат. Үй бүлөм күтүп атат. Вау, менимче бул сөздөрдөн соң ар бир көрөрман кошулса керек. Ооба, бардык. Мен ойлойм эми үйлөнгөндөрдүн бардыгы эле акырын токтолуп келет деп ойлойм да балдар. Анан жаш мен 5 жыл мурун эми жаш элемин да. Азыр деле жаш элесиз да. Азыр деле эми. Бирок андай кичине мындай өрттүрөөк дегенде. Өрт болчумун да, андай дерзкий мындай өрт болуп мондай. Бирөө бир нерсе десе көтөрө албай кетип сөз көтөрө албай эмне депчи монтипчи. Азыр мындай мынтип өтсө деп мындай конфликтке барбаганга мындай эң эмесине чейин барам да. Намысты эле тебелеп салбаса эле да, ошондо эми ойгоном да. Намысымда мен да намысым бар да. Уже плинтустан ылдый түшүрүп салса анда уже ойгоном да. Либо бирөө уруп жиберсе, уже удар кылса, мага урса, мен уже ответ кылам. Ага чейин унчукпайм да. Акыркыга чейин. Бирок азыркы жашта кошуласызбы ушуга? Мындай бардыгын эле эмели деп көз жумуп эле кош. Сиз айткандай намыска шек келтирбесе, анан күч колдонбосо эле. Ооба. Ошентсең эле жакшыраакпы деп ойлойм. Ооба, сиз айткандай деп эле кайра өзүмдүкүн кыла берем да. Мен, например, көп менде алып барчу болуп калып атпайм азыр. Темелерде. Тойлордо анан ошондойлордо көп келип калат да кээде. Ар кандай адамдар бар, жакшы адамдар бар. Эми жакшы эле адамдар көп бизде, шүгүр, Кыргызстан. Бардыгы сонун карапайым, өзүмө окшогон карапайым эл менен айлансын дейт го. Шүгүр. Анан мындай ар бир вопроско мурда деп мындай эме болчумун да, мындай оройраак мамиле кылчумун. Бара жумшарат экен да адамчы. Мен ойлойм, бул окружение деле айтат экен да. Адилет, сен өтө момундай болуп атасың, момундай бол деп. Анан акырын өзгөрөт экенсиң да. Жакшы нукка өзгөрүп, адамга деле жакшы мамиле кылыш керек деп анан түшүндүм да, кийинчерээк. Могу 5 жылдын ичинде түшүндүм да. Сонун өзгөрүүлөр болот экен. Мурда кичине оройраак болчумун, мындай өрт болчумун, өзүмө өтө ишенчим. Анткени конкурстардан кайсыл чет өлкөдө конкурска барбайм, мындай барып биринчи орун, гран-при ушундайларды утуп келип эле өзүмө өтө ишенип алган окшойм деп деле ойлойм да мындай.
текеберленгендин текеберленсем керек да дагы айтып мойнума алам да анан азыр Кудай сактасын өтө текеберленбейм и текеберленгенден деле алысмын да. Аябай негизи Кудайга жакпаган нерсе экен. Текебер болбош керек экен. Мага көп эле айтчы, сен өтө текеберленесиң депчи. Анан мен анда деле ойлочу эмесмин. Ал сен өзүңдүн оюң, мен нормально элемин депчи. Көрсө башка адамдарга ошондой көрүнөт экен да. Анан кичине жумшагыраак, жакшы мамиле, скромный, кичпейил болуп койсоң болду, ошол экен да. Кичпейилдүү эле болуш керек экен да. Негизи чыгармачылда адам өтө кичпейил болуп койсо болду, ошол негизи. Бардыгына жагат. Эң башкы талаптардын бири, бардыгына жагасың да, кичпейил болуш керек. Браво. Менимче жеке сапаттарга арналган сонун өзгөрүүлөр болгон экен. Ал эми чыгармачылыкта кандай өзгөрүүлөр болгон азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин биргеликте уга алабыз. Ал эми бул мүнөттөрдү ардактуу көрөрмандар, келиңиздер мыкты ырдан кубат алалы. Бир гана жагымдуу ырлар менен сиздин кечиңизди кооздогон музыка телеканалында Музлайф программасы уланууда. Эгерде жаңы гана кошулсаңыз, кош келдиңиз. Бүгүн бизде өзгөчө талант, кайталангыс үндүн ээси Адилет Азимов конокто. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Буга чейин биз 5 жылда болгон өзгөрүүлөр туурасында сүйлөшүп атканбыз. Сонун мүнөздөргө ээ болуп, сонун өзгөрүүлөргө ээ болгон экенсиз. Ал эми чыгармачылыкта 5 жылда эмне өзгөрдү? Ошол чыгармачылык өзгөрбөй калды. Өзгөрбөй калды да көп нерсечи. Анткени ошол 5 жылдан бери чогулткан эмгекти буйруса ошол 2026-жылы чыгарабыз. Эми 5 жылдын ичинде мен ошол айтып атпайм, Алтын балык деген ырдап чыктык, клибин да тарттык, кеткен жок. Анан дагы бир-эки тартып көрдүк, окшошкон жок. Анан көрсөм мага мындай более лиричный ырлар жагат, өзүмө деле жагат, анан жарашат экен да өзүм. Анан азыр более азыр мындай жан дүйнөмө жаккан ырлар деле ырдайын деп чечтим. Анан бирок арасында деле жакшы мындай жеңил, жакшы бийлей турган ырлар деле болот, Кудай буйруса. Бирок азыр эң биринчи өзүмө жаккан, жан дүйнөмө жаккан, мага жагып, анан мен өзүм ошол нерсени жан дүйнөм менен тартууласам, мен ойлойм элге жагат деп ойлойм. Эми эл өзү баалап, өзү угат да эмичи. Биз ырдап аткаруучу дегендей. Ыр жөнүндө сөз болгон соң, анан мен сурагым келип атат. Жогоруда айттыңыз, бул биринчи критерий. Сиз ошол нерсени могул жан дүйнөдөн сезип анан жеткирип атпайсызбы? Жакшы көрүп, андан сырткары дагы ырдын эл оозуна алынып кетишине, же болбосо популярдуу болуп кетишине тез арада кайсы критерийлер маанилүү? Сөзү, обону дагы? Албетте обон, сөз деле, сөз ошо мен ойлойм, кайрымасы аябай жакшы, элге мындай азыркы эме сөз менен айтканда быт сөздөр кошулуш керек болуп калды да азыркы замандын талабы. Замандын талабы ошондой. Анткени деген кичине кошулуш керек экен деп койдум да, оңоюраак жетет деп ойлойм да. Эми бул мен өзүм адабий кооз эмес, тескерисинче кичине бытовой деле жалпак менен тил менен кичине кошуп коюш керек экен деп койдум да. Анан ошондо оңоюраак жетет да. Анан экинчи эми албетте обон. Анан үчүнчү бул багыш керек да ырдычы. Ырды биз бакпайт экенбиз да. Багып дегенде кандай? Багып дегенде бул ошол эле Инстаграмдан, ошол эле Ютубтан, ошол эле эме ТикТоктон багыш керек экен да, кайра чыгарыш керек экен, сураныш керек экен, көбүрөөк эме подписчиктери бар тааныш досторуңа бөлүшүп койчу, мынтип койчу деп ырды анан бир эле чыгарып коет экенбиз да бизчи. Бир күн реклама болот, элге уккандар угат. Болду. Анан хит болбой калды менин ырым. Болбосо өзүң аракет кылган жоксуң, Мына, кандай аракет кылдым дейсиң да өзүңдөчү. Аранжировка жастырдым дейсиң. Обонун кылдым дейсиң. Сөзүн жастырдым дейсиң.
клибин тарттырдым, канча акча кетет. Бияктан бир минимально бир тияк биягы менен бир 150-200 миң кетип калат. Анан 150 миң 200 миң кетирип алып, мына мен банкрот болдум, акчам даже клибимди актабай калды. Хит болгон жок булар, элдин оозуна алынган жок деп эле Кудай гана алат кыла берет экенбиз да. Көрсө ошо багыш керек экен. Бир реклама кылдыңбы, кайра бир 1-2 күндөн кайра кыл, кайра суран, кайра бир нерсе кыл, кайра мындай кыла бериш керек экен, багыш керек экен да ырды. Акча салып Инстаграмдан стористтерине таргет кетиресиңби, багыш керек экен да ырдычы. Анан эл оозуна алып, анан бир ырың хит болгондон кийин анан ойлойм экинчи ырларың уже дальше кетет. Азыр биздики баягы эми ачык айтканда эми мойнуна алыш керек ал нерсени, мойнуна алыш керек. Биздики бир аз спад болду да. Спад болуп атат именно творчество жагынан. Ошон үчүн мен дагы именно чыгармачыл ырларды ырдап, өзүмдүн жан дүйнөмө жаккан ырларды ырдап, ошо элге тартылап, анан ошол ырды Кудай буйрса багабыз да эмичи. Анан Кудайдын буйруганы. Ошондо азыр ушул нерсени жыйынтыкташ үчүн ошондо мыкты ыр биринчи жаратыш керек экен, анан таратыш керек экен. Дал ушул эки нерсенин бирөөсү гана кылынбай кала турган болсо, мисалы үчүн сонун продукт жаратып туруп, аны таратканга эгерде мүмкүнчүлүк келбесе, демек ал ырдан эч нерсе күтпөй эле койсо болот экен. Ооба, анан эми мындай да, ооба, кээ бир ырлар ошондой да, анан кээ бир ырлар өзү эле чыгып кетет да. Мындай баксаң деле, бакпасаң деле. Бакпасаң деле. Суу куйсаң деле койбосаң деле. Койбосаң деле өзү эле өсүп кетет экен да. Жана кактустай болуп элечи. Анан мындай случайно бир жерден бирөө угуп калып, анан бир пабликке чыгарып калып, анан өзүнөн өзү эле монтип эле, анан эртесин карасаң эле YouTube'дан миллиондон ашып кеткен болот да. Мен ушул бир ырымды ошентип айта алам. Кайсы ырыңызды? Бул Нурчолпон экөөбүздүн дуэтибизди айта алам да. Ушул КТРКда болгон съемка. Бир күн кечке тарткан режиссер. Бири-бирибизди сүйө албай атасыңар, бири-бириңерде сүйүү жок деп кечке ушинтип ал баягы эме көздөрүбүз уже жылтырап бири-бирибизди сүйгөндөн кийин Нурчолпонду мен жакшы көрүп, Нурчолпон мени жакшы көргөн моментте анан тартканда баягы элдер ишенет экен да ошондо. Анан мынтип эле тартылып эле кеткем, мен сүйдү, мен деле сүйдүм деп эле кеттим. Анан сүйсүң болду деген боюнча бири-бирибизди сүйдүк деп эле тартылып эле кеткенбиз. Клип 1-2 күндө эле монтажы бүттү. Анан музыка каналынан кетти, анан YouTube'га кетти. Анан эми ойдо жок. Анан бир маалда эле кечинде киргизди YouTube'га. Анан уже эртеси күнү карасак эле уже 300 миң, 400 миңден ашып кеттир просмотр. Анан бир 2-3 күндөн карасак уже миллиондон ашып кеттир да. Өзү эле. Даже реклама кылган жокмун да. Мен бөлүшкөн деле жок, бөлүшүп койгочу деген деле жок. Өзү эле кетти. Бул мындай болуп турат экен, бирок бардыгы эмес. Бардыгы эмес да, ошо Кудайдын ошо буйругу деп атпайбызбы? Бирок аракет кылыш керек экен да. Мээнетти жакшы көрөт да. Кудай мээнетти жакшы көрөт. Ошон үчүн аракет кылалы. Эми могу буйруса жазылган ырларыбызга болушунча аракет кылып бакканга аракет кылабыз, багабыз дегендечи. Анан дальше уже Кудайдын колунда дегендечи. Болгон аракетибизди кылабыз да. Болгон аракетибизди. Сиз айтып атсаңыз, Кудайдын буйруганы дальше. Сиз айтып атсаңыз, мен эстеп кеттим, жана бир притча бар го. О, Кудай, мен ушул лотереядан утуп алсам экен дейт го. Анан Кудай деле айтат экен дегени бар го. Сен лотереяны сатып албасаң кантип утуп аласың деп. Анысыңардай эле, ырда деле ушундай экен да, жалпылаганда. Бир лотереяны алып чыгыш керек болот. Уткан лотереяны алып чыгыш керек болот. Мына ушундай ардактуу көрөрмөн, анан жогоруда музыка дүйнөсү учурда төмөндөп баштады дедиңиз. Абалы, ситуациясы кыргыз музыкасынын учурда. Себептери кандай төмөндөп? Жок, ал менин өзүмдүн. Жеке көз караш. Жок, менин чыгармачылыгымды айтып атам. Өзүмдүкү. Жалпыны айта албайм, албетте жалпы өсүштөр болуп атат. Именно могу, например, жаштар, например, Фриман, Улукманап, эми алардын өзүнүн стили башка. Ошол эле эстрадада деле мынакей хит болуп турган канча жылдан бери
турган ырчы байкелерибиз деле турат. Мен айтып кете алам, Мирбек Атабеков канча жылдан бери өзүнүн ордунда турат да, мындай. Моякта турат. Ошол жерден түшкөн жок да. Көтөрүлсө көтөрүлөт, бирок түшкөн жок. Анан кээ бирки байкелерибиз ооба баягы чыгармачылдан бир аз пустовать этип калган, ошо мендей болуп калган учурлар деле бар. Бирок бул нормалдуу эле көрүнүштө чыгармачыл инсандар үчүн. Ооба, бул деген нормалдуу эле нерсе. Бирок ошол моментте ырчы стресске батып кетет экен да. Мындай мурдакындай хит эмес ырларың. Анан жаштар монтип кээде мынтип учурашпай түртүп кетсе деле, ошону мен деле ушундай кылдым беле деп коесуң да ичигенчи. Убагында мен деп калдыңыз да. Мен убагында кимге ушундай кылсам керек деп калам да, өзүм. Мен аны күнөөлөбөйм да, өзүмдү күнөөлөп көрөм да. Мен кимге ушун мен деле бирөөнү түртүп кетсем керек, ошон үчүн мага кайтып келип атат дейсиз. Бумерангам келип атат. Ладно, ал чоңойгондо түшүнөт да деп коем да, мындай эметпейм. Бирок кээде мындай мурда эле чуркап жүргөн жанында эле братишка болуп мындай иниң болуп чуркап жүргөн ошол нерсени кылса, ой, кыркысың деп туруп аны эркекче сүйлөшүп коесуң жага. Ошондой өзгөрүүлөр болот экен да. Эң негизгиси жана сиз айтып аткан депрессиядан мындай огуш бетер ошо менен кетип калбайт экенсиң да? Жок. Мен мурун башка элем, азыр кайда элем, ким элем болбойт экен. Анте берсе жашоо вообще жаман нерсеге түшүп кетет экен адамчы. Мен ушу где-то бир ачык эле айта берейинчи, мен ал нерсени жашыргандым. Мен деле бир 1-2 жылдай жүрдүм эмеде. Депрессия, мындай стресс, депрессия болдум да. Ачык сөз. Ой, андан эч ким. Эми адамбыз да, робот эмеспиз да, чынбы? Адам болгон үчүн болот да ал нерсе. Ошол мен тиги жүрдүм, айылда жүрдүм. Мал багып дегендейчи. Бизде Кыргызда эмне ошо ата-энем Москвада болду, мен айылда болдум 2 жылдай. Ошол жылкыларды карап, бизде Эчтекен ойлонбой, Эчтекен ойлонбой, ошол стресстен чыгыш үчүн тоодон ат минип, мындай кичине эс алдым да ошол. Анан ойлосом, анан ошо жылкыларды кээде айгырлар бутун сындырып бир жылкымдын. Ушундай ситуациялар болуп, аябай кыйналган учурларым болду. Ошол 2 жыл депрессияда эле жүргөн экен, анан ырдагым келип башталды да 2 жылдан кийин. Анан 2 жылдан кийин кой ырдабасам болбойт деп анан ырдап анан кайра ырдадым да. Ошол. Ошондо эмне жардам берди сизге ушул абалдан чыкканга? Үй бүлөм эле, анан шаарга келдим кайра ошол. Шаарга келип туруп, анан ушу нукка кирип кеттим кайра. Жашоонун нугуна, ритмине кайрадан кирип кеттим да. Ошо айылдан кеткенден кийин, бияка келгенден кийин анан өзүнүн нугуна келип, кичине иштеп, алып баруучулук кесипти дагы улап, жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенде, ошол нерсенин бардыгына кирип анан ошо азыр шүгүр да, Кудайга шүгүр азыр. Ошо. Жакшы. Айдарбайке, клипке, анан бир суроошу менен бүтүрөбүз, всё. Мына ушундай кызыктуу маек бүгүнкү Музлай программасында Дилет Азимов менен биргеликте. Ал эми азыр бул мүнөттөрдө мыкты чыгармага кезек берели, андан соң көрүшөбүз. Көрүп жатканыңыз музыка телеканалы Музлай программасы. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Конокто Дилет Азимов. Анда соңку суроолорду жаңырталы. Жогоруда биз депрессия жөнүндө, ошол абалдан чыгуу жөнүндө, музыкалык аламга кайтуу жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Анан үй бүлөм. Биринчи кезекте үй бүлөм жардам берди дедиңиз, ошондой эле анан экинчи кезекте бул жашоонун ритми, жашоонун агымына түшүп баштап, кошумча кесиптерди аркалап баштаган себеп болду. Азыр байкашыбызча сиз тамадалыкты да кыласыз, ырчылыкты дагы, ошол эле учурда Инстаграмды да жөн калтырбайсыз. Ушунун баардыгын биргеликте алып кеткенге жардам берген албетте бул жубайыңыз, туурабы?
азыр мен жубайыңыздын туурасында сүйлөшкүм келип атат. Эфирден сырткарыда сүйлөшүп калдык. Музыка телеканалынын 14 февраль сүйүшкөндөр күнүнө арналган чыгарылышы тартылган болчу. Дал ошол чыгарылышта көрүүлөрдүн эң жогоркусу Адилет Азимов жана сүйүктүүсү менен биргеликте болгон окуя туурасында болот. Ошол жөнүндө кепти баштасак анда. Ооба. Бир нерсени айтып кеткенсиз, буга чейинки биздин сүйүүбүздү кабыл алуу башкача болсо, азыркы тапта биздин сүйүүбүздү таптакыр башкача кабыл алат деген сөздөн, Ооба. Ушул жаңы үйлөнгөндө аябай мындай азыр деле бар эми, жок деп айтпайм. Ошо жаңы үйлөнгөндө ошол эме болду да. Мындай эмне жаш баланын башын айлантып тийип алды деген нерселер көп болду да эми ачык айтканда. Анан ал нерсени аябай башында угуп атканда Зарина аябай жаман болду. Эми бирок даяр болчу ал сөздөргө. Анан ал кезде билбейм башкача болуп аткан окшойт. Бирок азыркы учурда мындай тескерисинче жакшы эле да. Эми бизден кийин эле үйлөнүп атпайбы эми айтсам жаман көрөт эми негизи. Бирок жашоодо көп эле да андай. Андай даже мына шоу бизнесте деле айтып кетсем болот. Например, Элзар менен Айгерим деле мындай 5 жаш эмес биздикиндей. Тоже кичүү Элзар деле мындай деп айтып кетсем болот да. Деп эле аларды айтып жамандоо кирет. Анан например, Зарлык менен Айганыш. Айганыш менен тең, Зарлык бизден кичүү тоже. Бирок жашын айтпай эле коесуз ошондо. Жашын айтпайм да эмичи. Анан биз тиги Зарлык менен Айганыштын свадьбасына барып айтып атпайбызбы эме депчи. Ошо биз жол ачып бердик деп эле тамашалап тийишип. Эми дос катары эметипчи. Бирок сүйүү бар жерде бул жаш курак эч качан маселе болуп келген эмес да. Азыр тескерисинче, эми бирок сөздөр көз караштар ар кандай, бирок азыркы учурда тескерисинче ошол мындай кичүү балдарга турмушка чыккан кыздар мындай мода болуп кеткендей, мындай бир популяция болуп аткандай да го. Ошо мода болуп атат деп ойлойм, анткени бизге көп жазышат. Мына мен деле эме жолдошум деп Заринага көп жазат да, негизи көбүнчө Заринага аябай көп жазат. Кыздар мындай сырдашат го бири-бирине. Колдоо иретинде дагы. Колдоо иретинде деп. Анан мага дагы жазып калат да. Анан мына мага эркектер жазып калат. Эме менин деле келинчегим сеники 5 жаш болсо, меники 8 жаш деп айткандар бар, например. Көп экен, аябай көп экен. Негизи Кыргызстанда аябай көп экен. Анан биз эле эмес экенбиз. Бизге баягы жазганда биз ойлойм да, биз Зарина экөөбүз эле ушундай болду. Болгону сиздер эл көзүндөгү инсандарсыздар ошондуктан. Балким ошон үчүн деп анан мурун 50% жакшы комментарий калса, 50-сү жаман да. Азыр Кудайга шүгүр, могул жакында съемкада 90% жакшы. 10 эле пайыз биздин саналуу хейтерлерибиз бар, мен аларды уже танып деле кала турган болдум. Ошолор эле да, баягы эле аттар да, уже настолько ошолор жазып берип, уже көзгө илинип калат экен. Алар бир туугандай эле болуп калды да азыр. Бул турбай деп эле эметип калдым да. Анан ошол мындай эми мен ойлойм, эми бул менин жеке оюм. Негизи эркектерге улуураак эле аял алган оңой, жакшы окшойт деп ойлойм да мен. Кулаңыздарга күмүш турган мырзалар. Эмне себебин айта кетиңиз эми? Эмне себеби, анткени түшүнүктүүрөөк болот экен да. Сүсү муйсу ню деген жок да. Мынтип айтсаң эле, хорошо. Сен мындай кыл деп кайра сага үйрөтүп, сага эметип, мындай акыл айтып эркемелерди, баягы билбей жаткан нерселерди. Анан билет да, мындай бир жака кетсең, например, башка мен ойлойм, башка аял болсо бир 35 жолу, бир 50 жолу звонить этмек да, студияда же бир жерде болсоң. Билет да, буга чалбаш керек, азыр бул
именно музыкальный эргүүдө кой буга азыр мен чалбайм, бул азыр чалсам бул мени урушат деп өзү заранее эле түшүнөт да ал нерсеничи. Мен ойлойм эми чыгармачылык инсандарга өзгөчө, э? Чыгармачыл мен эми ачык айтканда мынтип бирөөнүн монтип эмете албайм. Эркелете албайм. Мен эркелетиши керек дейсиз. Бир эмесинде да, бир процентинде деп. Мен деле эркелетем. Анан түшүнүктүү болуш керек да, аял киши именно чыгармачыл жаатындагы эркектерге. Анда ошол нерсени жыйынтыктай турган болсок, урматтуу мырзалар, Адилет мырза эгерде улууларга үйлөнсөңөр деле сонун экен, себептен эң биринчи нерсе бул сизди туура түшүнө билет. Жана ошондой эле кечки ызычуу болуп отурбайсыздар. Эмне болду алдап, андай мындай кээде жада калса сиздерди деле эркелетчү жерде эркелетип коет деген сөз. Мына ошондой өзгөчө нотадан да бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ардактуу көрөрман, эч кайда алыстабаңыз, себеп дегенде биз сизди кол чабуулардын коштоосунан сахнанын төрүнө узатууга даярбыз. Бирок ага чейин Адилет мырза көргөнүзгө кубанычтабыз. Чыгармачылык ийгиликтер буюрса, сиздин жан дүйнөңүздү толтурган, жан дүйнөңүздү ээлеген, элдин ардайым оозунда болгон, жогоруда айткандай эле популярдуу чыгармалардын бири болгон ырларды буюрса күтөбүз 2026 жыл. Аны менен кошо үй бүлөңүздөр аман болсун, бири-бириңиздерге эриш шаркак болуп, колдоп, коштоп, түшүнүп, эркелетип жүрө бериңиздер. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кызматта болгон мен Айзада Кубанычбек кызы, келиңиздер, назарыңыздын бардыгын сахнага буралы. Күттүм жазды сүйүнүп, күттүм неге келбеди, тагдыр мага белегин. Бул жолу да бербеди. Махаббат, күтөмүн махаббат, билемин бакыт сенден жаралар. Махаббат, мен качан махаббат, жылдыздарды учам аралап. Махаббат, күтөмүн махаббат, билемин бакыт сенден жаралар. Махаббат, мен качан махаббат, жылдыздарды учам аралап. Сыздап соксо жүрөгүм, кубанып мен күлөмүн. Шамалыңа алданып, аны сен деп жүрөмүн. Махаббат, күтөмүн махаббат, билемин бакыт сенден жаралар. Махаббат, мен качан махаббат, жылдыздарды учам аралап. Махаббат, күтөмүн махаббат, билемин бакыт сенден жаралар. Махаббат, мен качан махаббат, жылдыздарды учам аралап. Булуттарда айланып, качасың сен анчалып. Жамгыр болуп төгөрсүн, мейли күтөм канча деп. Махаббат, күтөмүн махаббат, билемин бакыт сенден жаралат. Махаббат, мен качан махаббат, жылдыздарды
учам аралап. Махаббат, махаббат, күтөмүн махаббат, билемин бакыт сенден жаралат. Махаббат, махаббат, мен качан